6 дүйнөлүк көчмөн. Бүгүн 2026-жылы өтө турган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин расмий маалымат жыйыны болуп өттү. Жыйында уюштуруу комитети алдыда турган ири эл аралык иш-чарага даярдыктын жүрүшү тууралуу кеңири маалымат берди. Быйылкы оюндар спорт, маданият жана илим багыттарын камтыган көп кырдуу программа менен өткөрүлөт. Уюштуруучулардын айтымында 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 90го жакын өлкөсүнөн делегациялар жана спортчулар катышары күтүлүүдө. Göçmender oyunlarının 6. oyunları uşul Kırgızistan'ımızda Bişkek sana Isköl'dün ceginde ötöt. Bu sport kana emes, bu bizden tarihimiz, bu bizden ilimimiz, madaniyatımız bardıq жағынан ötö çok bir iş-çara. Bu başında Askat Akibаевичтің командасы негиздеген oyunlar азыр çok bir el aralık масштабтагы bir событие, өзүнчө феномен болду. Иш-чаранын алкагында атайын этно-шаар көчмөндөр аламы курулат. Бул этно-шаар көчмөндөрдүн жашоо образы, салттуу маданияты жана мурастарын чагылдырат. Көчмөндөр oyun жүрүшүндө көчмөндөр аламы эл аралык этникалык фестиваль өтөт. Кандан тышкары программада этно-хит, этно-би, этно-мода жана өзеки эл чыгармачылыгы ошондой эле катышып аткан өлкөлөрдүн улуттук тарыхы, маданий мурастары, ада салттары камтылган борбор этно-шаарча болот. 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын спорттук бөлүгүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик координациялайт. Агенттиктин жетекчилигинин билдирүүсүнө ылайык этно оюндардын 40 түрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Мелдештердин ачык жана адилет өтүшүн камсыздоо максатында атайын кесипкөй калыстар тобу түзүлөт. Аталган топко ата мекендик спорт адистери менен катар эл аралык деңгээлдеги чет элдик эксперттер тартылат. 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндардагы спорттук бөлүк бул жалпы иш-чаранын негизги өзөгүн түзөт. Ар бир спорт түрү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук курама командалары түзүү, 25-жылдан тартып тандоо мелдештерин жана үйрөтүү, окуу, машыгуу жыйындарын өткөрүү, бирдиктүү жабдыктар жана керектүү спорттук инвентарлар менен камсыз кылуу, туура жана кесипкөй калыстыкты камсыз кылып, негизинен жергиликтүү адистерден турган калыстар курамын түзүү, Кыргызстанда анчейин өнүкпөгөн башка өлкөлөр сунуштаган спорт түрлөрү боюнча чет өлкөлүк адистерди чектелген негизде тартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүү. Оюндар башталгандан чейин калыстар үчүн атайын окуу семинары өткөрүлөт. Бул сапаттуу жана бирдиктүү баалоону камсыздоого багытталган иш-аракеттер болот. Биринчи жолу жаңы формат киргизилип, бул көк бөрүдө клубтук системасын киргизүү. Бул жаңылык спорттук атаандаштыкты күчөтүүгө, саясий өңүттөрдү азайтууга жана командалардын деңгээлин жогорулатууга багытталган кадамдар. Ошондой эле 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөн цивилизациясынын тарыхый мурастарын, алардын заманбап коомдогу ордун жана маанисин талкуулоого багытталган илимий практикалык конференция өткөрүлмөкчү. Ушу көчмөндөрдүн оюнунун рамкасында эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүп атабыз. Көчмөндөрдүн цивилизациясы деген кандай, ошол болду беле, болбоду беле, анткени илимде сидорантизм деген бар. Сидорантизм деген көчмөндөрдө эч кандай цивилизация болгон эмес. Алар деген баягы отуруп ташкан элдер менен бирөө жашап келишкен деген көз караш бар. Мына ушул боюнча көптөн бери ушундай бир талаш тартыш болуп кетет. Шуну калыптандырышыбыз керек. Бул ири долбоор эл аралык деңгээлде кеңири таанылып, ар бир өткөрүлгөн иретинде катышуучу өлкөлөрдүн саны улам арбып жатканы далилдейт. Мисалы, алгачкы көчмөндөр оюндары 2014-жылы өткөрүлүп, ага 19 өлкө катышкан. Экинчи оюндарда бул көрсөткүч 62 өлкөгө жетсе, үчүнчү жолкусунда 84 мамлекет катышкан. Туркияда өткөн 4-чү көчмөндөр оюндарына 102 өлкөнүн өкүлдөрү келсе, Казакстанда уюштурулган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 89 өлкө катышкан. Именно Кыргызстан миру дал такой большой проект всемирных кочевников, очень большую развернутую концепцию. Уникальный формат наших игр в том, что вот как раз сегодня на видео было
показано 3 направления: этноспорт, этнокультура, наука и традиционные знания. И вот представляете, например, Олимпийские игры проходят по 33 видам спорта и проходят около 15 дней. У нас же больше 40 видов спорта мы проводим практически за 5-6 дней. Это и есть новый формат проведения игр, где именно в концепции предлагается выявлять только великих, убрать все весовые категории, оставить только абсолютные весовые категории. То есть придерживаться этнических правил. Если вы помните, например, раньше, к примеру, если уходили борцы, им не говорили: давайте вы взвешивайтесь, не спрашивали возраст борцов, то есть выходил любой, кто желал, и доказывал, что он самый сильный. То есть это и есть концепция всемирных игр кочевников, там, где мы должны были изменить форматы, изменить правила, и она стала интересной. Эскерте кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2014, 2016 жана 2018 жылдары өткөрүлгөн. 2022 жылы оюндар Туркияда, ал эми 2024 жылы Казакстанда өткөн. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кайрадан Кыргызстанда өтүп, ачылыш жана жабылыш аземдери Бишкек шаарындагы жаңы стадиондо, ал эми негизги спорттук мелдештер Ысык көлү жээгиндеги Кырчын жайлоосунда өткөрүлөт. Зарема Жээналиева, Бекмырза Жаркынбаев, Азия ТВ, Бишкек шаары.